Арбаң сурматты көрүчү Стоп беспредел медиа порталынын кезектеги журналистик иликтөөсү аты жөнүм Кайрат Кенжебаев бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстандын билим берүү тармагына инвестиция кылып, бирок укугу тебеленип жаткан Пакистан тектүү Кытай инвестору тууралуу сөз болот. Инвестордун айтымында ал эскилиги жеткен соода үйүн татынакай окуу жайга айлангандан кийин имараттын мурдагы ээлери талашып, коркутуп, үркүтүп жатканын жүйө келтирүүдө. Жана соттордун акыйкатсыз чечимдерине нааразычылыгын билдирди. Ушул жагдайларды иликтейбиз. Бул биринчи чыгарылыш болот. Алдыда жагдайга кыска нуска көз чаптырып өтсөк. Бүгүнкү күндө мына чет элдик жаран өзүнүн акчасына сатып алып, ал ташталган. Инвестор сатып алгандан кийинки 4 жыл аралыгында бул имарат таанылгыс болуп өзгөрөт. Тагыраагы миллиондогон акчалар сарпталып, кыргыз эл аралык баарыбызга маалым болгондой, Кыргызстанда ар бир инвестор үчүн бардык шарттар каралган. Мамлекет тарабынан да толук колдоого алынат. Тиешелүү мыйзамдар инвестордун укугун жана мүлкүн коргоого багытталган. Мындан тышкары президенттин 2021 жылы кабыл алган жарлыгы да бар. Эми кытайлык инвестор Тарик Мухаммад Рахилдин ишине токтолсок. На период приобретения в 2020 году здание в действительности находилось в плачевном состоянии. Задняя часть здания вообще использовалась как сарай. Единственным доказательством незаконности вот этого договора везде ссылается на экспертизу. Бизге маалым болгондой, кытайлык инвестор жалпысынан социалдык билим берүү тармагына багытталган долбоорго 200 миллион сомдой каражат сарптаган. Ал 2020 жылдын 25 мартында Сыймык Кадышев аттуу жарандан Новопавловка айылынын Фрунзе 176 дарегинде жайгашкан соода үйүн сатып алган. Бул имаратты Кыргызстандын мыйзамдар негизинде алган. Чет элдик жаран өзүнүн акчасына сатып алып, ал ташталган, кароосуз калган имаратты ремонт кылып, ал жерге окуу жай, ошондой эле медициналык мекеме ачып. Имарат жогоруда айтканда эскилиги жетип, көп убакыттан бери каралбай, ичи таштандыга толуп, ашмалтая чыгып, жанды кейиткен абалда болгон. На период приобретения в 2020 году здание в действительности находилось в плачевном состоянии. Задняя часть здания вообще использовалась как сарай для содержания крупнорогатого скота. Территория вся была полностью разрушена, никаких ограждений на территории не было. Инвестор сатып алгандан кийинки 4 жыл аралыгында бул имарат таанылгыс болуп өзгөрөт. Тагыраагы миллиондогон акчалар сарпталып, Кыргыз эл аралык университети НРСге айланат. Бир бөлүгү медициналык кызматкерлерди даярдоочу окуу жай болсо, экинчи бөлүгү толук кандуу университетке караштуу 60 орундуу оорукана болот. Бирок инвестор ишти жүргүзүүнүн ордуна соттон сотко каттап, териштирүүлөр менен алек. Тарик Мухаммад Рахилдин Акипресс маалымат агенттигине берген маалыматы боюнча, имаратты 20 жыл мурда ээлик кылган фирманын мүчөсү талаштырат. Ошондой эле сот укук коргоо органдарына кайрылуу менен бир катар тоскоолдуктарды жаратып жатканын айтууда. Чет элдик инвестордун айтымында алар Мадияров Токтосун жана анын уулу Мадияров Талгат. Соода үйүнүн тарыхын териштирип көрдүк.
Бизден колго тийген маалыматтар боюнча бул имарат 2003 жылы азамат жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык болгон. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча бул фирмада мүчө катары 3 киши көрсөтүлгөн. Алар Т.О. Мадияров, А.Д. Турдуманбетов жана А.С. Лямина. Т.О. Мадияров бул Токтосун Мадияров, арзанып жаткан Талгат Мадияровдун атасы. Юстиция министрлигинин берген маалыматы боюнча Талгат Мадияровдун азамат фирмасына жана соода үйүнө эч кандай тиешеси жок. Следовать содержанию данного постановления, Талгат указал как один из учредителей, кому принадлежало это здание. На самом деле он к зданию никогда юридически не имел отношения. Он собственником в какой-то части даже здания не был. Азамат ЖЧКсы 2003 жылдын 14 ноябрында сатып алуу келишиминин негизинде соода үйүн научно-биологическая компания Хуаян фирмасына саткан. Келишим мамлекет тарабынан катталган. Хуаян фирмасы 2019 жылдын 6 декабрында имаратты фирма менен бирге Сыймык Адышев аттуу жаранга сатат. Андан 2020 жылы болсо биз сөз кылып жаткан Тарик Мухаммед Рахиль мыйзамдуу негизде сатып алган. То, что так продолжается, это очень давно уже. Мы как бы добросовестные покупатели и также добросовестные продавцы. Мы этот земельный участок приобрели вместе с ОСО, вот с этим, с биологической компанией Хуаян. Он раньше принадлежал другим людям. Это были иностранные граждане, китайцы. Вот, чтобы этот земельный участок продать, они нам предложили взять сразу вместе с ОСО. И мы полностью ОСО на себя оформили, взяли этот земельный участок. Изначально, когда мы приобретали вместе с ОСО, мы с Мадияром вообще не были знакомы, мы его не знали вообще. Мы как бы купили ОСОшку вместе с этим зданием, с земельным участком. Это мы потом только узнаем, когда мы вот продаем Рахилю, потом только узнаем, что есть Мадияров, Талгат, Мадияров. Их двое было, сын и отец, получается. Мы только потом узнаем. Бирок кызыгы имарат 2003 жылы саткан азамат ЖЧКсы 20 жыл мурун тагыраагы 2004 жылы ликвидация болуп ишмердүүлүгүн токтоткон. Дал ушул ликвидация болгон азамат фирмасынын мүчөсү 20 жылдан кийин имаратты талашууда. Ликвидацияны билген эмес бекен? Эми ликвидация маселеси жөнүндө айтып кетейин. Мына ошол эле жылы ликвидация болуп атат ошо азамат. Ал ликвидацияны 3 негиздөөчүнүн чечими менен ишке ашырганда ген директорыч анан ошол ликвидацияны да билген эмеспиз дейт. Министерство юстициядан ликвидация процедурасы толук өтүп, ошо жокко чыккан, жок бүгүнкү күндө. Мыйзамдуу түрдө. Мыйзамдуу түрдө. Юстиция министрлигинин приказынын негизинде. Анан бүгүнкү күндө айтып атышат, биз жакында эле билдик, ошо азамат жок болуп кеткен, ликвидация болуп кеткен деп. Бул да мындай реалдуулукка туура келбейт да. Иликтөөнүн жүрүшүндө биз бир канча суроону тактаганга аракет кылдык. Биринчиден, Токтосун Мадияров жана уулу Талгат Мадияров ким? Алар эмнеге миллиондогон сом турган имараттын сатылганын жана анын сатып жаткан фирманын ликвидация болгон убагында билген эмес. 10 сентябрда өткөн соттук процессте Мадияровдун расмий өкүлү маалымдагандай, Элита ЖЧКсы эмне болгон фирма. В 2002 году, в ноябре, в конце месяца, участники ОСО «Азамат» выносят решение о передаче недвижимого имущества в торговый дом «Элита», ОСО «Торговый дом Элита», в котором в 2019-2020 году назначается сын Талгат, директора. Директор чего? Торговый дом «Элита». 19 года он директор торгового центра. Да, в 19 году, наверное. А торговый дом «Элита» у нас тоже ответчик по данному делу, да? Нет, он не ответчик, 32-й. Третий. Да. Торговый дом «Элита». Мадияров, когда Талгат назначает его, становится директором торгового дома «Элита», он видит решение, начинает разбираться по имуществу, по активам ОСО торгового дома «Элита». Он знает, что отец говорил ему, что передали недвижимость, там посмотри, работай и все остальное развивай. Он приходит, назначается, поднимает документы, видит, что имущество торгового дома «Элита» нету. Решение участников ОСО «Азамат» о передаче есть, а самого имущества нету. Начинает выяснять, почему, да и как. Он начинает выяснять, оказывается, это торговый дом «Элита», ОСО «Азамат» в 2003 году, получается, уже продал на основании фиктивного протокола участников Хуаян. И он здесь уже подает иск.
Элита ЖЧКсы расмий маалыматтарга ылайык 2002 жылдын 16 майында каттоодон өткөн. Анын мүчөлөрү 2004 жылы ийгиликтүү ликвидация болгон Азамат ЖЧКсы жана Токтосун Мадияровдун уулу Талгат Мадияров көрсөтүлгөн. Мындан тышкары кезинде элитанын 40%-на ээлик кылган Лисмар Сервис Ltd фирмасынын негизөөчүсү М. Лисмар 2002 жылы Талгат Мадияровго үлүшүн толук өткөрүп берген. Элита фирмасынын буйрутмасы менен Азамат ЖЧКсына таандык болгон имарат $44 000 бааланган. 2003 жылы Экобанкка күрөөгө коюлуп, 14 айга $110 000 насыя алынган. Ушундай маанилүү кредит алынып жаткан имараттан сатылып кетүүсүн Элита жана Азамат фирмаларынын негизги үлүшчүлөрү болгон Мадияровдордун билбей калганы суроо туудурат. Бул жагдайларды экинчи бөлүүдө кенен айтып беребиз. Кантип ошол имарат сатылып кеткенин ошонун негиздөөчүлөрү билбейт. Осо өзү бул коммерциялык уюм да эмне максатта ачылат? Киреше алайлы деп, дивиденд алайлы деп ачышат да негиздөөчүлөр. Анан жарым жыл сайын келген кирешени 3кө бөлүп туруш керек да. Эми бөлгөнгө келгенде деле жарым жылдан кийин, 1 жылдан кийин билиш керек эле да. Осо Азамат ликвидация болуп кеткенин, имарат болсо 2003 жылда эле жанагы ген директору сатып жибергенин билиш керек эле да. Арадан мына бүгүнкү күндө 21 жыл өтүп атат. Эми сотто мына териштирүү болуп атат. 2001 жылы Азамат ЖЧКсынын аткаруучу директору болуп Адиля Азимова 5 жылга дайындалган. Дал ушул Азимова 2003 жылы Новопавловка айылынын Фрунзе 176 дарегиндеги имаратты сатка койгон. Азамат ЖЧКсынын менчигинен чыгаруу үчүн мамлекеттик каттоо кызматына арызды Азимова 2003 жылдын 14 ноябрында жазган. Бардык документтерде Адиля Азимованын аты жөнүн жана койгон колун көрүүгө болот. Бирок Сокулук ребиси тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Адиля Азимованы милиция кызматкерлери 2019 жылдан бери издеп таппай келишет. Талгат Мадияров кайрылып Сокулук роодусуна ал жерде иш козготуп атат. Алдамчылык беренеси боюнча айтып атат. Осо Азаматтын директору негиздөөчүлөрүн алдап имаратты сатып бериптир депчи. Алдамчылык беренесине иш козголуп атат. Бүгүнкү күндө Азимова Адиля аттуу айым ген директору осо Азамат негиздөөчүлөрүн алдап туруп имаратты сатып бергени далилдендиби? Далилденген жок. Ал кылмыш ишинин алкагында далилдениш керек. Кылмыш иште болсо козгогондон кийин бир нече ирет жоопко тартыш керек болгон адамды таба албадык деп тергөөнү токтотуп коюшат. Кайрадан жаңылып атат прокуратура. Акыры келип жакында эле ишти кыскартып салышат. Кылмыш курамы жок деп. Кыскартардан мурда алдамчылык беренесинен электр энергияны, жылуулукту мындай алдоо жолу менен пайдалануу деген беренеге айыпты өзгөртүп атат. Переквалификация кылыпчы тергөө органы. Анан барып кылмыштын эч кандай курамы жок экен деп ишти кыскартып салды. Сокулук роодусу. Соттук иштерге келсек, жаңыланып, миллиондор сарпталган көздүн жоосун алган имарат кимдин гана болбосун кызыгуусун арттырат. 2023 жылы менин колумда турган экспертизанын негизинде Токтосун Мадияров Сокулук райондук сотуна кайрылат. Андал 2003 жылы соода үйүн сатуу боюнча Азамат фирмасынын мүчөлөрүнүн жыйналышынын протоколун жана андан кийинки бардык сатып алуу келишимдерин жокко чыгарып берүүсүн соттон өтүнгөн. Жалгыз экспертизанын жыйынтыгы менен сот ишти кабыл алат. Бул эмне болгон экспертиза десеңиз, Токтосун Мадияров 2003 жылкы жыйында жана анын ордуна башка бирок кол койгонун жүйө келтирүүдө. Единственным доказательством незаконности, да, вот этого договора, истец ссылается на экспертизу. Однако данная экспертиза была проведена в рамках уголовного дела. По гражданскому делу данная экспертиза не назначалась. Кроме того, в экспертизе было указано, эксперты сравнивали подпись Мадиярова на протоколе общего собрания от 2003 года. А сравнивали они со свободными образцами, которые были в 2019-2020 годах. Сокулук районунун судьясы Темирбек Курманбеков Токтосун Мадияровдун дооматына канааттандырып 2003 жылкы Азамат ЖЧКсынын мүчөлөрүнүн жыйналышынын протоколун жараксыз деп табат. Ошондой эле андан кийинки бардык сатып алуу келишимдерин жокко чыгарат.
Қытайлық инвестор Тарик Мухаммад Рахил соттың мындай чечимине наразычылыгын билдирет. Акипрестеги маалыматтарга ылайык, Сокулук районундагы соттук процесс процессуалдык укуктарды одуну бузган жана иштин өтүп кеткен мөөнөтү эске алынган эмес. Здесь мы также считаем, что истцом пропущен срок исковой давности. Ишти мындай жагдайына макул болбогон кытайлык инвестор Чүй облустук сотуна даттанат. Ал эми облустук сот Сокулук райондук соттун чечимин жокко чыгарат. Бирок берки тарап облустук соттун чечимин жогорку сотко даттанат. Соттук процесс 2024-жылдын 18-июнунда каралып, жогорку соттун судьялык коллегиясы 2004-жылы азамат жычкасы ликвидация болгондон балансында калган бардык мүлктөрүн тактоо керектигин жүйө келтирип, Чүй облустук сотуна жаңы кароого жөнөткөн. 10-сентябрда бул иш кайрадан Чүй облустук сотунда каралып баштады. Биз экинчи тарап Токтосун Мадияров менен байланыштык. Ал интервью берүүгө макулдугун берди. Бирок 10-сентябрда өткөн соттук процесске келген жок. Ушул боюнча биз иликтөөдө Акипресске да чыгыптыр, ана иликтөө кылып аттык эле да. Сиз тараптардан экинчи тарап кесиптер ушу интервью алсакпы дедик эле. Ошол мүмкүнбү Токтосун байке? Ошол окуянын чоо жайын түшүндүрүп берип кое аласыздарбы бизге? Хорошо, биз эртең сот бар эле, эртеңден кийин башка күн сүйлөшпөйүкпүн да. Эртең сотуңар канчада байке? Билбейм, эртең деп аткан. Эртең болсо ошакка деле барсак биз кандай дейсиз байке? Ошактан деле берип койсоңуз, биз эки тарап деле агай, маалымат боюнча эмне болуп атат, кандай болуп атат айтып койсоңуз. Аны эметпелип турбайлы, эми алар өзлөрү эметип атышат да, мындай давление кылыптыр сотторгочу. Ошондой болуп атат, ошентип ар кайсы жака жазып, кинде кылып, аны өзүнчө сүйлөшө турган кеп да. Ал деле чын деле жок, алар менен бул азыркы немелер тиги 3-4 покупатель экен, мындайча айтканда. Ишке тиешеси жок деле демелер да буларчы. Негизинечи. Ал өзүм мунун ошол мен айтты, мунун өзүм иштегендер менен кошо алып, торговый дом ачып, анан буларга тиешеси жок эле адамдар да адыркылатчы. Соттук процесстин жүрүшүндө анын расмий өкүлү Токтосун Мадияровдун сотко келбей калуусун так билбей турганын кошумчалады. Я с ним не встречался. Если бы он сам пришел, мы не играли. Смотрите, но вы еще в прошлый раз, когда это ходатайство заявляли, должны были приложить справку. Мы вам поверили, отложили. Теперь вот сейчас вы опять такое же ходатайство заявляете, справок опять нет. Ну, Жансуд, как я уже сказал, я с ним не встречался сегодня. Понятно. Соттук процесс 19-сентябрда уланат. Биз экинчи тарап болгон Токтосун Мадияровдун да ой пикирин толук угууга даярбыз. Биз ар тараптуулукту толук сактайбыз. Адилеттүү окуяны чалдырууга даярбыз. Алдыда окуя кандай өнүгөт, көз салып кенен баяндап беребиз. Бизди акмалап туруңуздар. Саламаттаныңыздар.